Бүгін мына келіп бұл нәрсеге қатысып, менің ең жақын дос боламдың бір туған ағасы ушу экенчил партия менен келеді. Мен бұл баланы көп деле тааныбаймын, көп деле билбеймин. Бирок туугандар, бир нерсени билемин. Жолборстун жанында жолборс жүрөт. Шакалдын жандарында, шакалдардын жанында шакалдар жүрөт, билесиңер, а? Бул окуя ишемдүүлүк атынан жана убададан башталат. Жолборстун жанында жолборс жүрөт. Бул сөздөрдү эсиңиздерге сактап калыңыздар. Алар мындан ары эмне болорун түшүнүүнүн ачкычы болуп берет. Biz yanvar ayının 2022 жылдын yanvar ayının 20 числосуна барганбыз, дайындалып. 21 жылдын аягы Минкап расмий түрдө Батыркуловду базардын директору кылып дайындайт. Бирок ал бул кызматка эч качан келбейт. Анын ордуна bir айдан кийин директордун креслосуна Орусиядан келген ошол жолборс Нурбек Эргешев отурат. Расмий дайындалган адам кайда жоголду жана кайсы негизде Эргешев бул кызматка ээ болду? Жооп жок. Базарды толук көзөмөлгө алууга жасалган биринчи кадам гана бар. Бирок Эргешев ийгиликтин ырахатын көпкө сезген жок. 22 жылдын май айында журналист иликтөөчүлөр биринчи чуулганду фактыны ачыкка чыгарышат. Мамлекеттик ишкананын директорунун экинчи орус жарандыгы бар. Бул мыйзамды түздөн түз бузуу болуп эсептелет. Кош жарандык чуусуна карабай кызматтан алынбаган Эргешев дароо иш аракетин баштайт. Ал кандай схеманы ишке ашыргысы келген? Аны түшүнүү үчүн биздин команда буга чейин ачыктаган башка бир окуяга кайрылайлы. Жалпы схеманы чийип көрсөтүп берели. Октябрь окуясынан кийин Камчыбек Ташиев бийликке келет. Андан кийин Кыргыз нефтегазга караштуу Кыргыз Petroleum Company'ге анын жени Матисаков Байгазы жетекчи болуп дайындалат. 2020 жылы түзүлгөн Регион Oil компаниясы 2021 жылдын апрель айынан баштап гана Кыргыз Petroleum Company'ден мазут ташый баштайт. Бул жөнөкөй схема мамлекеттик ишкана товар өндүрөт же киреше чогултат. Бирок аны жеке ортомчуга арзандатылган баада сатат. Ортомчу жетекчилик менен байланышы бар фирма. Аны базар баасында сатып, ортодогу айырманы, бардык пайданы өз чөнтөгүнө салат. Ал эми мамлекеттик ишкананын кирешеси кагаз жүзүндө нөлдө көрсөтөт. Дал ушул схема Туратали базарында да ишке ашырылган. Мына бул ортомчу фирма директордун апасынын наамына түзүлгөн. А бул укуктарды өткөрүп берүү куралы. Бул фирмага базарды 49 жылга башкарууга берген ГЧП келишими. Не үчүн мамлекет алгандан өз иштетпейт? Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып, аны иштетип атат. Аны саз келгесип, жанындагы 7 гектарды алып, элдерден какшатып, кызыл китебинде урганы жок. Эртең жооп берет анын баары мыйзам алдында. Бишкектеги үлкөн адамдардын аттарын айтып атыптыр. Мен ошонун атынанмын деп. Мындай беспредел болбойт. Биз буга жол бербейбиз. Ошон үчүн кыз жерин кысып, элдин канын ичпей, и так араң турган элдин мыйзам чегинде иште алып барсын. А бул схеманын иштегенин далили 22 жылдын сентябрына чейин мамлекеттик ишкана бюджетке миллиондогон кирешелерди алып келип турган. Бирок директордун апасынын фирмасы менен келишим түзүлөөрү менен каржы агымы соолуп калат толугу менен. Кагаз жүзүндө мамлекеттик ишкананын кирешеси жок. Ал ортомчу фирманын эсебине түшө баштайт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында 30 жылдык салтанатында өзүңүз ишкерлерди колдоо күчөтүлөт, эч кандай мыйзамсыз текшерүүлөр болбойт деп, мыйзамсыз буттоосулар болбойт деп билдиргенсиз. Азыркы күндө Тураталы базарына базарком болуп келген Эргешев Нурбек сиздин атыңызды жаңынып алып, жеке ишкерлер менен соодагерлерге күн бербей мыйзамсыз буттоосулар жасап коркутуп, үркүтүп, башаламандык жаратууда. Бир аз өтүп Туратали базардын директору зөөкүргө айланат. Жаңы кожоюндун тартиби менен макул болбогондорду
сындырышат. Бул окуя жакында эле болду. Соодагер Исламдын айтымында бир аз мурда директор Эргешев андан бизнесинин 10% үлүшүн талап кылган. Баш тарткандан кийин ал макачылык менен сабалган. 10% бересиң деп. Мен ака элестедим, мен кантип 3000-4000 доллар сизге саткан акчамдан берем десем, бересиң дедим, бересиң, болбосо контейнериңди алып салам дедим. Мыйзам чегинде сүйлөшөбүз деп чыгып кетип атсам, мыйзам баары мен менен иштейт. Мыйзам мен менен иштейт. Мен кой бербедим. Чыгып кетип атсам, мен вообще кой бербедим. Жагамдан уштап чыгытып, ошо неримге бир урду. Ургандан кийин ошол жерим телефондун аркы жагы мененчи. Анан жарылып кетти. Анан турдук, ошол менен тополам болуп, 3-4 бала дагы аркадан келип уруп, анан ошол жерде кабинеттин айнеги бар экен. Ошол жерден акыры айла жок. Ошол жерде бир илажын кылып ачып бакырдым да, жардам бергиле, милиция кызматына чакыргыла деп. Ал эми Эргешев бул видеону жаздырып, жабырлануучуну унчукпай жарашууга, макул болууга мажбурлайт. Бул күчүн көрсөтүү, калгандарына каршы чыкпагыла деген эскертүү. Ассаламу алейкум достор. Мен ийим менен жолуктум, экөөбүз Оштон жолуктук. Аты Ислам, мен атым Нурбек. Экөөбүз бир жерде иштейбиз. Экөөбүздүн күтпөгөн жерден ийим жаңы ажыдан келгенде, мен Кытайдан келгенде, бул ийим менен 5 убакыт намазда жүргөн бала. Экөөбүздүн ортобуздан ушундай бир кишилер оюн ойноп, турамас иштер болуп кетти. Барыңыздардан эми кечирим сурайбыз. Биздин ишке эч ким аралашканды биз каалабайбыз. Экөөбүз жараштык, агайын болдук. Биз ушу анча турамас жол менен чыгарган журналисттер дейбизби, блогерлер дейбизби, ушулардан биз барыңыздардан суранабыз. Бизди эч качан соцсетке аяк бака таркатып раскидывать этпей эле коюңуздар. Биз как агайын болуп эле бир шаарда, бир райондо, бир жерде жашап, иштеп, өзүбүздүн жашообузду улантабыз. Сиздерден биз суранабыз. Талкам. Эң жогорку деңгээлдеги ыктымалдуу коррупцияны ачыкка чыгарган мындай иликтөөлөр мамлекет же ири компаниялар тарабынан каржыланбайт. Алар сиздер сыяктуу көрүүчүлөрдүн колдоосу менен гана жашап келет. Сиз мындай иш маанилүү деп эсептесеңиз жана биздин ушундай схемаларды ачууну улантышыбызды кааласаңыз, бизди Patreon'do колдоп койсоңуздар болот. Ар бир салым бизге чындыкты айтууну улантууга жардам берет. Эми окуябыздын финалына кайталы. Анткени эң кызыгы дал азыр болуп жатат. Издерди жашыруу. Өз ролун аткарып бүткөн ортомчу фирманы дароо жаап салышпайт. Бирок анын тагдыры чечилип калган. 25-жылы аны расмий жоюу процесси башталат. Эми башка суротуулат. 49 жылдык келишим боюнча укуктар кимге тет? Сыягы жооп табылгандай. Биздин иликтөөбүз аяктарына бир жума калганда Алтын Кампа деген жаңы компания түзүлөт. Анын уюштуруучулары Эргешев өзү жана анын эски фирмасынын ликвидатору Адылов. Кокустукпу күмөн? Бул миллиарддык келишим үчүн даярдалган Тынч гавань. Башкача айтканда, көпчүлүккө белгисиз бул фирма булар үчүн жашыруун жол. Эч ким тынчын албай, миллиарддаган контракт менен иштеп мамлекеттин кирешесин чыгарып кетүүнүн амалы. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Life Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.